Ош Фильм телеканалы таңдыру берісі, мынакей ертең менен көрсөтүүлөрүн улантып жаткан мезгили. Бизден Тайырбек агабыз агро дары каналары, дары-дармектердин жөнүндө бизге кене маалымат берсе, экинчи коноктору сиздерге бир көңүлүңүздөрдү көтөрүп, бир жакшы ырларын ырдап берүүгө бизге даяр. Андыктан бизден экинчи конокторубуз менен жалпыңыздарды тааныштырып өтөлү. Бизге бүгүн бизде конокто Абдыкерим уулу Үсөн жана ошондой эле Анапияев Каратай мырза бизден мынакей аккордеонду колдон алып берүү шылдыракты алып элибизге кызмат кылып жүргөн ыш жигиттерибиз келип калды. Амансыздарбы, кош келипсиздер. Кош көрдүк. Жалпы биздин телегөрүүчүлөрүбүз менен таңертең менен амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы жалпы эле кыргыз элим. Бүгүн биз сиздер менен буюрса 1 саат бою жакшы чыгармаларды тартып алганга даярбыз. Жандуу. Каратай сиз кошуласыз, Келиңиздер, негизи эле баягы ырчыларды, чыгармачыл инсандарды көбүрөөк сүйлөтпөй, көбүрөөк ырдатканга аракет кылабыз. Чу дегенде эле биздин балким уктап жаткан телегөрүүчүлөрүбүз да болушу мүмкүн. Андыктан ойготуп береличи. Келиңиз, Каратай мырза, сиз бүгүндө колго алсаңыз, аккордеон биле турелу. Келиңиздер. Кайсы чыгармалардайсыз? Бекбориев агабыздын ырларын ырдап өтөлү биринчи башында. Жаш сезим деген. Жаш сезим. Soğuktanam Çap-çaşıl aylanmağa Okmuş tay cazgır kömür Teğilbe sağağama Teğilbe sağağama Hey 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 Tartınbay beri qarab Gülçü canım Bek uçaktap yüzünün Süykü canım Tübölük gülüm bolup Gülçü canım Gülçü canım ay Tartınbay beri qarab Gülçü canım Bek uçaktap yüzünden Süykü canım Tübölük gülüm bolup Gülçü canım Gülçü canım ay Aralap caşı verdi Gelimsin sen canıma Sezimin uyalındı Sezilet mağarama Sezilet mağarama Hey 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 Tartınbay beri qarab Gülçü canım Be kucaktap yüzünden Süykü canım Tübölük gülüm olup Gülçü canım Gülçü canım ay Tartınbay beri qarab Gülçü canım Be kucaktap yüzünden Süykü canım Tübölük gülgün olup Gülçü canım Gülçü canım ay Gülçü canım Gülçü canım Бале, кол чалар болсун. Биздин экран артында отурган телегөрүүчүлөрүбүз да кол чаптуу болуш керек. Каратай күлүп, аябай сонун берүүлүү менен ырдап жатканда, анан келиңиздер чыгармачылыкта эмне жаңылык, анан башында бизде балким тааныган, балким тааныбаган да телегөрүүчүлөр болушу мүмкүн. Андыктан эфирибиздин башында эле, маегибиздин башында эле өзүңүздөр жөнүндө бир тааныштырып өтсөңүздөр. Кайсы жактын жигиттери, кайсы жактын мырзалары болду экен? Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, Өзгөн районуна караштуу Нишке сай деген айылынан болом. Азыркы учурда ошо шаарда жашайбыз. Кайсыл жерде окуйсуз же болбосо кызматтасыз? Азыркы учурда искусство факультетинде магистратура жактап жаткан учурубуз. Ал эми сиз? Каратай мырза. Мен Чоңолай районунан болом. Каратей айылынан азыркы учурда Ошто турам мен деле. Жүрөгүңүз бош. Абдан жакшы, келиңиздер эми өзү сиздер үчүн сиздерге чыгармачылык деген эмне, ошол чыгармачылыктарда кандай мамиле жасайсыздар? Ушул менен азыркы учурда мынакей элибизге кызмат кылып, ушул менен нан таап жаткан учуруңуздар, чыгармачылык сиздер үчүн эмне? Кимден баштайбыз? Каратайдан баштайбызбы, Үсөндөн баштайбызбы? Бул чыгармачылык менен
биз чыгармачылык менен жеке гана бир ырдап жүрбөстөн көп жака чыгасың, көп эл менен катташат экенсиң. Анан көп жакты көрөт экенсиң дегендей. Көп нерсе баштан өтөт. Эми чыгармачылык өзү дагы жеке өзүнүн ырлары менен дагы буюрса келебиз деген жакшы ойлор бар. Ниеттер бар. Мынау жана сиздер ырдаганда музыкага ошол үнүңүздөргө көрк кошуп тургандай сезилди да. Үйрөнүп алсаң эле. Насындай кылатыныңыз көрсөтө. Негизи эле ошол буренди шылдыракты бул ритмди алып турат. Анан көбүнөсү биздин телекөрүүчүлөрүбүз муну оңой эле деп ойлошот, бирок ушул аспапты дагы ойногон бир аз татаалдыкты жаратат. Ушул сиздер ушул Чубак Сатаевдин элесин бир салттуу музыканы улап кетүүчүлөрдүн катарын толуктаган мырзалар катары билебиз. Анан мынакей улуу Рамазан айынан кийин жалпы чыгармачыл инсандар, өнөр адамдары мынакей сезон деп коет, той сезону деп коет. Кандай даярдыктар болуп атат? Кандай жаңырлар менен элибизге бир кызмат кылайын деп турасыздар? Şu toy сезонго şu bir aydan beri үйдө дем алыш кичине чыгармачылыктар менен орозо ичип үйдө даярданып. Бирок мына ошол үйдө олтурган убакта дагы сөзсүз түрдө жаңы чыгармалардын үстүнөн өзүңүздөрчө иштейсиңиздер керек. Жаңы музыкалар жаралып, ырлар жаралып. Анда жаңы жаралгандан бизге дагы бир жагымдуу репертуарга кошкон жаңырылардан же болбосо мындай кылалы, азыр жаңы десе каратай дагы азыр ушул жерден дагы бир жаңы бир ыр чыгарыш мүмкүн да. Ошондуктан өзүңүздөргө жаккан чыгарманы же болбосо чаңдурагынан сураналы, болур мүмкүн болушунча биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө. Андай болсо бул Одурбек айтмакчы Чубак Сатаевдин ырларынан да берип коелу, Шаңдурактаны. Чыштык кызым. Aka деген sözünden ananayım, ay ananayım. Akan oluş benim da samağanım, ay samağanım. Uşul boydan tübölü kalsan eken ay olmasaydı tatulap, olmasaydı tatulap, olmasaydı tatulap mağardayım. Düştü kızı karındaşım sada ol, karındaşım sada ol, sadakasın. Kan çözümlü sabırlı karma bayım, ay karma bayım. Alıverip baratat arbağanım, ay arbağanım. Narisem olmazından ağılayım, ay narisem olmazından, narisem olmazından, narisem olmazından ağılayım. Sütü kızı karındaşım sada ol, karındaşım sada ol, sadakasın. Hazırınca meneken bolup koysun, ay bolup koysun. Hancamınca bir ödüm korup koysun, ay korup koysun. Ayıp etme karındaş anan ol, aka degen ozundan, aka degen ozundan, aka degen ozundan sorup koysun. Kızı karındaşım sada ol, karındaşım sada ol, sadakasın. Азаматсыздар, өнүгүүгө береке. Тегеле ушул уйкудан ойгоно албай жаткан замандаштарыбызды жарта уйкусун ача койду окшойт, Анан байкап көрсөк, Үсөн мырза ушул аккордеондо колду мыкты ойноттуңуз да. Канча жылдан бери аккордеон чалып келесиз? Аккордеондо ойноп келесиз? Кармаганына 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери ойнойм. Негизи бул жака музыкалыга тапшыргандыгымда бир аз ойноп келгем. 6 жылдан бери ойносом дагы, бирок азыр алдыда дагы үйрөнө турган нерселер, үйрөнө турган чыгармалар дагы көп.
негизи эле баягы музыканын чеги жок дейт, канчалык үйрөнсөң дагы ошончолук дагы мүмкүнчүлүктөр ачыла, артыкчылыктар ачыла берет деп айтылат. Анан силерге бере турган суроо, мынакей Каратай мырзага барайын деп турам. Каратай мырза азыр учурда мынакей окууну бүткөн шагыңыз, кандай пландар бар сизде мынакей? Кандай ырларды бир ыр жаздырып, бир клип тарттырып, же болбосо бир биздин азыркы жаштардын бир жалпак тил менен айтканда качан болуп кетейин деп атасыздар? Жакшы суроо болду. Мен азыр кичине ырлар бар, анын үстүндө иштеп атабыз. Кичине той бойго чыгып, кичине кыйынчылыкты көрүп, сөзсүз бир кыйынчылыктын артында жакшы нерсе бар дейт го, ошого кыйынчылык нерселерди жеңип чыгып, андан кийин ошондой жаңырлар менен клип тартып ошондой кылсам деген ниет бар. Экөөңүздөр ушул эфир башынан бери дуэттер деп атасыздар да, чогуу. Дайыма эле чогуу жүрөсүздөрбү? Бул жаңгыдай бизди шаңдуураак адамдар көбүрөөк жерге аккордеон шылдырак менен чакырса, шылдырак аккордеон менен барабыз. Анан той бойлор ошо экөөбүз жалгыз-жалгыздан кете беребиз. Мен биринчи экөө чогуу жашайт. Ооба, чогуу жашайбыз. Мынакей чогуу окудуңуздар, негизи эле баягы чыгармачылыкта азыркы учурда баягы шоу бизнесте чүйргөн адамдар, биздин алектенген жаштар аябай эле көп. Алардын анан биригип туруп ушундай эки адам бириксе, эки баш жакшы, үчөө бириксе андан да жакшы деген сөз бар. Бул дагы бириккениңиздер, дуэт ырдагыңыздар да жакшы. Үсөмүр, сизде кандай жаңылык бар? Бизде жаңылык деле жок, ушу тойго орозо чыгышын күтүп эле күн эсептеп койсо отурабыз ушу. Сен ыйланат, Кудай кааласа. Айтып. Абдан жакшы. Анда келиңиздер, сиздерге бир мырзаларды мен бир суроолор менен бир кыйнайын деп турам. Логикалык суроолорду берейин деп атайын бул жака камдап койгом. Мынакей негизи эле кыргызымдын жигиттери баардык нерсеге даяр болуш керек. Баягы капилеттен сөз тапкан, караңгыда жол тапкан кыргызымдын жигиттери деп бекерден айткан эмес. Таппаса сыйпалап калган да. Келиңиздер. Балким бул логикалык суроо болушу мүмкүн. Ойлонуп анан. Суурду билесиздер да. Ооба. Суурду билесиздер. Суур ийинен чыккандан кийин кайсыл тарапты карайт? А варианты оң тарапты, Б варианты сол тарапты, ал эми кийинки варианты Өзүңүздөр. Өзүңүздөр. Жок. Сиздер бир айтып көрбөйсүзбү? Балким ойлонуп көрүңүздөрчү өзүңүздөр. Суур ийинен чыккандан кийин кайсыл тарапты карайт? Каалаган жагын карайт да. Мали болчу. Каалаган жагын караган чыкпайбы? Азаматсыз, ал эми кийинки суроону берейин. Кайсыл жерде аттын буту болбойт? Буттун ээси. Баспаган жерде. Буттун ээси болбойт. Ат баспаган жерде болмаса керек. Кайсыл жерде аттын буту болбойт? Кайсы жерде аттын буту болбойт? Мисалы сүрөткө тартсаң, аттын буту кошо түшөт. Ойлонуп көрүңүздөрчү. Мен жардам иретинде айта кетейин. Оюн десек болот, биз ойноп эле жүрөбүз. Келиңиздер жигиттер, бир аракет кылыңыздар, варианттарды айтып көрүңүздөр. Сазда, сууда эмеспи? Балким сууда, балким сүрөттө, балким шахматта. Шахматта. Туура эле. Шахмат аттын буту жок, туура эле. Абдан жакшы, келиңиздер, эми кайрадан эле биз ырга кайталы. Кайсыл ырдырдайбыз эми? Азыр биз мына эл оозунда көп ырдап жүрөт. Максат Кулиев агабыздын Теңим бар деген ыры барган жерлерде адамдарга жагып жүрөгүнөн орун алды десек да болот. Ошо Максат Кулиевдин Теңим бар деген ырын ырдап берип коелу. Кайра шаңдуу боло бербей, кичине жайрактан ойлоп жүрөктө ортого. Максат ар бир адамда сүйүү жашайт. Ар бир адамдын баягы томуктай жүрөктүн ичинде тоодой сүйүүнү батырган жаштарыбыз аябай эле көп. Негизи эле сезим болбосо, сүйүү болбосо, анда ырлар кайдан жаралмак, албашым кайдан жаралмак, ким ырыспай кимди издемек дегендей. Келиңиздер, анда эмесе кийинки чыгарманы теңдеп эле мынакей. Теңим бар. Чогуу тыңдашсаң.
Kapilet kaldım gezigip, Karaştı karek teşilip, Gödüdün jürek jarıldı, Gütkündöy 40 yıl ezilip. Suluda qanday kebing var, Teңирим ай koşkun teңim var, Kapıstan kaldım kezigip, Taqdir ay qanday keging var, Toluğun sırılı çalbayım, Torgoyda uyan buz alayım, Hemi senem ne degin var, oy. Soqqondoy dobul qağıldım, Çağılgan tibey çabıldım, Sozulup barıp üzülgön, Zodoğu ündü janırdım. Suluda qanday kebing var, Teңирим ай koşkun teңim var, Kapıstan kaldım kezigip, Taqdir ay qanday keging var, Tomuğum sırılı çalbayım, Torgoyda uyan buz alayım, Hemi senem ne degin var, oy. Taştabayım tapkan takamdı, Dokılbayım kongon sakamdı, Taqdırım taşta kalsa da, Taştabayım bala çakamdı. Suluda qanday kebing var, Teңирим ай koşkun teңim var, Kapıstan kaldım kezigip, Taqdir ay qanday keging var, Toluğun sırılı çalbayım, Torgoyda uyan buz alayım, Hemi senem ne degin var, oy. Suluda qanday kebing var, Teңирим ай koşkun teңim var. Абдан жакшы. Менимче сиздердин жашыңыздар 23-тө. Буюрса теңиңиздер табылат. Жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет демекчи, мыкты чыгарма болду. Ал эми урматтуу замандаштар, сиздерде дагы конокторубузга суроолоруңуздар болсо, экран алдында көрүп турган номерларга байланышып берсеңиздер болот. Мынакей чыгармачылык жөнүндө дагы кеп кылдык. Эми дагы башка нуктагы суроолорду дагы берели. Кийинки суроо bir oyun өткөрөлү, бул биздин. Жакшы болот, жанагы оюндарды келиңиздер. Азыр Каратай мырзадан баштайлы. Каратай мырза, бир өзүңүзгө жаккан бир тамганы айтасыз, тандап аласыз. Биз сизге суроо бергенде ошол тамгадан кеткен башталган жоопту узатасыз. Мисалы, сиз К тамгасын тандасаңыз, сиздин атыңыз ким? Каратай, сиз кайсы жактан болосуз дегенде. Караколдон же болбосо Кара Судан деген сыяктуу. Түшүндүңүз, Жакшы экен, мында болсо мен Үсөнүн атын У деп алайынчы. Үсөн жаман болсо Үсөнү жаман деп турасың. Үй тамгасын аласыз, У тамгасын. Усон айтыш керек окшойт. Усон. Келиңиз, сиздин атыңыз ким? Усон. Сиздин сүйгөн кызыңыздын аты? Урмат. Урмат. Сизди кимге окшоштурат? Мени Бир. Уайдла Хажыга деп. Эки, келиңиз. Кайсыл сизди кайсыл жандар окшоштурат? Уйлар. Ал эми сиз саякатка барып келген өлкө? Умра. Сиздин кайманатыңыз? Уктагыч. Адамдарды жаман көргөн сапатыңыз? Урулук. Сиздин фобияңыз жол болсо, сиз эмнеден коркосуз? Менби уруштан корком.
Уруштан коркосуз негизи эле билинип турат коркоктугун таштап кеткенин баары тамаша. Келиңиз кийинки кезек мынакей өзү негизи Үсөн багыл жигиттин багыл олуттуусу багы көп сүйлөбөйт дейт да. Анан Үсөн дагы бир сырдуу жигит, бир сыр бербей болуп турат. Үсөндү дагы бир сынап көрөлү. Сиз кайсыл тамганы тандабасыз? Өзү алфавит А дегенде эле Адан башталат дейт. Аны тандай берели, Ада көп нерсе бар. Аны тандай берсе. Келиңиз Аселя эми суроолорду сиз баштасаңыз. Жанагыдай эле суроолордун камтылып калышы мүмкүн. Атыңыз? Асанын шериги. Асанын шериги дегенде. Жакшы көргөн тамагыңыз? Аш. Сиз сүйгөн кино? Ажар. Ажар. Ал эми сиз жакшы көргөн канал? Телеканалдардын ишин айтсаңыз болот. Телеканалдардан бир. 2. Келиңиз. Мүмкүнчүлүк берели. Сиздин жакшы көргөн мультфильмиңиз? Актан акылай. Актан акылай. Ал эми жакшы көргөн киноңуз? Жакшы көргөн Ажар азыркы берген. Азыр кетти. Сизди жаңы Каратайга берген сызда кайсыл жаныбарга окшоштурат? Атка. Атка. Атка окшоштурат. Алабастар жигиттер, мынакей сиздер дагы бир жакшы кайсыл оюндар менен ойноп өттүк. Анан келиңиздер кайрадан эле бир көбүрөөк ырдатсак, жигиттерди. Анткени муң камдуу үнү бар, таланттуу инсандарды эфир аркылуу ырдатпай коюу биз үчүн туура келбейт да. Замандаштарыбыздын талабы десек болот. Анда бизге үчүн жагымдуу чыгарма аткарып бериңиздер. Жалаң эле кыргыз тилинде ырдайсыздарбы? Негизи эле баягы народный болгондуктан, элдик аспаптарды аткаруу, ырдоо болгондуктан менимче кыргыз тилдеги ырлар болуш керек. Бирок дүйнөлүк фестивалдарга катышуу үчүн ар тилди билишиңиздер керек, Ооба. Анан көп жерге баягы заказдарга барып калабыз, чакыруулар боюнча көп жакка барабыз. Анан баягы жашыраак студенттер болуп калса, Каратай анча-мынча баягы кис-кистерди алып калат. Келиңиздер. Ситуацияны карап. Неме кылалы? Мен Үсөн мырзанын өзүн ырдаткым келип турат. Себеби бир убакта ошол Гүлжигит Сатыбековдун бир күн Бишкек, бир күн Ош деген чыгармасы менен Үсөн аябай окуган окуу жайынан бир өзгөчө алдыңкы студенттердин катарында орун тапкан. Анда суроолор боюнча ошону баштайбыз мында. Келиңиз. Гүлжигит Сатыбеков, Кечиккен махабат. Жұбайыма же койсомбу айтып чынымды, угуп алгын эртең кеч азыр ырымды, акыры бир күн билинер, канча жүрөм катып сырымды. Бир күн Бишкек, бир күн Ош, жинди болуп каламбы, колду шилтеп баарына мен Ошко кетип каламбы. Tentip getem jetelep, hali jassın erkelep. Ezip bütün gom. Jubayımdı takır çanamdı, bir otoloş doğalamdı. Hükümdarım deysin beni, hüremim menin, sen tübüme jetesin go güygüzbö meni, güydürbö meni. Atın öçkürü suyva, asta sekin alabı gegin. Bir gün Bişkek, bir gün Oş, jindi bolup kalambı, koldu şiltep barına men Oşko getip kalambı. Tentip getem jetelep, Ali jassın erkelep. Ezip bütün gom. Jubayımdı takır çanamdı, bir otoloş doğalamdı.
Atың өчкүрү сүйва, atың өчкүрү сүйва, аста секин алабы кеги. Bir gün Bişkek, bir gün Oş, jindi bolup kalamбы, koldu şiltep barına men Oşğa getip kalamбы, tentip getem jetelep, Ali jaşsın erkelep, ey 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 ezip bütün o. Jubayımdı dağı çanamбы, kayral men Oşğa baramбы. Рахмат Азаматса Үсөн, өнүңүзгө береке. Азыр мондай калып жигиттер, биз жагымдуу бир клипке кезек берели, андан кийин жардама кайрадан биздин маегибизди, андан соң улантабыз. Türögön tonuk bolak şıldırap, nazik şerge жазгы жаңгыр дыбырап, махабаттын өлбөс күчүнү теримилтип, кей алыстан торгойуну угулат угулат угулат. Эй кыздар, эй кыздар, эй кыздар, келбели bir багаралап бири басып, көңүлдөгү айтылбаган сырларды, чечпели bir отуруп сырдашып. Ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar, Cübeli bir aylı tünde biri basıp, Cımındagan yıldızların altında, Kol karmaşı sığırın, kol karmaşı caştığırın, şattığırın sırbaşı. Geçta geldi gökte yıldız yımında, Ay baratta sıyırıma hırıla, Ensirep baktaraktar arası, Kız yigitler gelse kende şıbırak şıbırak şıbırak. Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar, Gelbeli bir bağarala biri basıp, Gönüldögü aytılbagan sırılardı, Çeşmeli bir konturu sırdaşıp. Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar, Yüz bölümü aylı tünde biri basıp, Cımındagan yıldızların altında, Kol karmaşın sıyırın, kol karmaşın caştığırın, şattığırın ırdaşı. Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar, Gelbeli bir ağarala biri basıp, Gönüldögü aytılbagan sırlardı, Çeşmeli bir oturup sırdaşıp. Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar, Cübeli bir aylı tünde biri basıp, Cımındagan yıldızların altında, Kol karmaşın suyuru, kol karmaşın caştığırın, şattığırın ırdaşı. Оббале! Экран артында олтурган биздин супсулуу татынакай кыргызымдын кымча бойлуу кыздары албетте Үсөн менен Каратай ырдаганда макулдугун берди. Ордунан тура калып кол чаптуу болуш керек. Азаматсыздар, жигиттер. Анан кийинки суроо мынакей азыркы учурда аппаратура, техника, фонограмма дегендей сиздерге кандай суроо талап, мисалы мынакей тойлорго барып жүрсүздөр, кандай кабыл алат, жандуу музыка менен элдик аспаптардын коштоосунда ырдалган ыр менен анан минсовка менен же болбосо фонограмма менен ырдын айырмачылыгы. Азыр негизи эле өзүм той апарып жүргөнгө ресторанда ырчылар келип, эстрада ырчылары же болбосо башка ырчылар келип, же болбосо бир айылдан бери чыккан таланттуулар келип, эстрада минсовкасын ырдаса дагы азыркы элдер баалабай калды болуш керек. Себеби Астейдил анча эмес көңүл бурбай, көңүл бурбайт дагы, анан болду булар бул фонограмма ырдады. Ошондой түшүнүк болуп калды. Анан кийин же болбосо бир аккордеонду колго алып чыккан болсо анда эл бир аз болсо дагы көңүл бурат. Азыр жандуу үнгө көбүнчө сиздерден ошол элди аралап ырдап жүргөн инсан катары да көбүнчө бүгүнкү күндө кандай ырлар кабыл алынды? Шаңдуу же болбосо тескерисинче моңдуу ырларга деле басым жасап
уккандар көппү? Азыр көбүнчө эми баягы адамдын жашына карайт экен да. Улуу жаштагылар, 50 жаш, 40 жаштагыларга барсаң көбүнчө Бектин ырларын сурайт. Бекбор Биевтин. Асанкалы Керимбаев ошол. Ондан чоң муундагылар, ошо пенсионерлерге барсаң чоңураак энелерибиз, ырыспайдырларыбыз, эски ырлардан 70-ши жылдан чыккан ырларды. Анан мен берейин деген суроо, мен айтайын деген оюм, мынакей ошол жеңил музыкадан, жеңил ойлуктан биз кантип арылабыз? Сиздердин мынакей жаш музыкант, жаш ырчы катары жеке сиздердин оюңуздар, жеке пикириңиздер. Ошол жеңил музыкадан, фонограммадан кантип арылсак болот, кантип жолун тапсак болот? Каратай мырза шылдырак менен аккордеон тукашып эле ырдап жүрө беребизби? Жанагыда айттым эле өзү ар бир нерсе убагы менен болот. Бул эстрада ырларды биринчи ырды жазып, биринчи мен айттым го, чыгармачыл иштерим азыр кичине жүрүп атат. Ырлар жанагы иштеп чыккандан кийин анан догдуруп айтмакчы минусовкасы менен аны дуэт кылып жанагындай ырдап чыксам болот. Ошол сиз үчүн кайсысы ыңгайлуу? Үсүн айтып атпайбы? Эстрадный ырдап чыксаң, же болбосо эстрада менен тойго барып ырдасаң, эл анча көңүл бурбай калды. Ал эми аккордеон ырдасаң, баардыгы ким болду экен? Биринчи бул деле туура. Эстрада ырың менен биринчи тааныласың, анан аккордеон биринчи аккордеон менен иштеп, эстрада менен чыгасың да, туура. Эми аккордеон менен тойго алып ырдай берсең, адамдар жаңында түшүнгөндөр бар деп ойлойм да. Бул сиздин пикириңиз. Ал эми Үсөн мырзанын пикири кандай болду экен? Билбейм, азыр өзү негизи бардык нерсени эл баалап коет экен, эл чечип коет экен. Эл өзүнө жакканын угат, өзүнө каалаганын угат, кааласа укпайт. Элден деп ойлойм. Сурийинен чыккандан кийин каалаган жагын карайт дегенде, кааласа Үсөндү угат, кааласа Асанды угат, кааласа Каратайды угат дегенде. Анан Үсөн мырза, сиз аккордеондон башка дагы музыкалык аспаптарда кол ойнотосузбу? Өзү негизи музыкальныйга тапшырганда спесим фортепиано болгон. Фортепианода дагы ойноп жүрдүм. Бирок ушул аккордеондо ойногон ырларда фортепианода деле ойнойм. Гитара ойнойм. Гитара деле ойнойсуз, Келиңиздер, жигиттер аз моундай кылалы. Мынакей жаңыдан бери аябай көп ырларды ырдадыңыздар. Жакшы маек болду дегендей, биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы абдан ыраазы болуп жаткан чагы болуш керек. Анан маегибиздин соңунда дагы мынакей дагы бир музыкалык чыгарманы сурануу менен андан соң жыйынтыктайбыз. Азыр бир жагымдуу музыкалык чыгарма аткарып бериңиздер. Дагы элдер сүйүп, элдер кайра ырдаткан ырлардан ырдай берели. Негизи телекөрүүчүлөргө деле жагат болуш керек. Майрамбек Осмоновдун Сезим деген чыгармасын аткарып берели. Bugün ben seni istedim, joluksam aytıp berem sebeplerin. Yaştığın gökki çekti, ömrüm öpkü çöktün. Bul sezim abasuday gerek dedi. Bul sezim abasuday gerek dedi. Örtüdün yüreğimden barı joğum, jolu var kan divanı darıl onun. Ayıkpay başkalarga, yok kaldım başkalarga. Bilemin senden bölüp darı joğum. Bilemin senden bölüp darı joğum.
жүрөгүмдө бары жогу жолу бар кантибаны дарылоонун айыкпай башкаларга жок калдым башкаларга билемин сенден бөлөк дары жогун билемин сенден бөлөк дары жогун билемин сенден бөлөк дары жогун. Жакшы, негизи эле мынакей бири-бирибизди эстегенге, бири-бирибизди сагынганга жараткан жеткирсин дейли. Азаматсыздар, жаңыдан бери эң бир сонун маек куруп бердиңиздер, жакшы ырларды аткарып өттүңүздөр. Эми жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен коштошо турган убакыт келди. Жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы Рамазан айында жакшы сөзүңүздөрдү, жакшы маектериңиздерди. Анан мындан сырткары сиздерди көргөнсүз, сүйүп баалаган көрөрмандарыбыз балким сиздерди кайдан табууну билбей жүргөндүр. Телефон номерларыңызды дагы айтып кетсеңиз болот эфир аркылуу. Азыр бул жерде Каратайдын номерин айтып коелу. Каратай мырзанын, келиңиз, балким эртең жакшылык өткөрсө, бир уулу үйлөсө же болбосо бирөө кыз чыгарса, балким сиздерге чакырар. Атайын Суроолор боюнча. сурооттур. Каратайдын номерин айтып коелу, анда ушуга чалса, буга чалган, мага чалган да. Жакшы болот. 71 менен 49 92 94. Не өзүңдүн номериңе кино коркташып. 71, да бир жолу кайталап койсоңуз. 49 92 94. 94. 71 менен 49 92 94. Азаматсыздар, эми келиңиздер телекөрүүчүлөр менен бир Неме деп койсоң, маякка жооп жок деп койсоң. Эркин микрофон беребиз. Эркин микрофон сиздерге. Биринчиден ошо Рамазан айында кыргыз эл менен түз байланыштырган ошо Ош Бирим телеканалы сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ошо ар дайым эле бизге окшогон таланттууларды кыргыз элине таанытып жүрөрүңүздөр. Ал эми кыргыз элибизге токчулукту ошо Ороз айында, Рамазан айында туткан орозолору кабыл болсун. Ал эми бүгүн кадыр түн дейт, бүгүнкү күндө кыргыз элим жакшы дуа кылып, мүмкүн болсо мешиттерде жакшы нерсе менен өткөрсүн. Ошого тилектешпиз. Казыр. Биринчиден мен дагы сиздерге ушу эл менен түз байланыштырган Ош Бирим телеканалына чоң ыраазычылык билдирем. Андан экинчиден ушу телекөрүүчүлөргө, ушу үйдөгүлөргө тынччылык, молчулук, ушул Ороз айда Аллахым ушул бүгүнкү күнү кадыр түн, ушул Аллахым ким кандай адам кандай ниет кылса ошо ниеттерин кабыл кылсын деп. Абдан жакшы, азаматсыздар, жигиттер, талантыңыздар ташкынбай берсин, өнөрүңүздөр өркүндөсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, мынакей бизде конокто Абдикерим уулу Үсөн жана ошондой эле Анапия уулу Каратай мырзалар бизде конокто болду. Негизи эле музыка чөйрөсүндөгү үзүлүү эмгектенген биздин залкалардагы убагындагы кыргыз музыкасына өз салымын кошуп өткөн алардын бири Асанкан Жумакбатовду кимдер гана тааныбайт. Кезектеги сюжет ушул кыргыз дирижеру, кыргыз классик музыканты Асанкан Жумакбатов тууралуу болсун. Андан кийин кайрадан маек көрсөтүүбүздү улантабыз.